тема тандадыңарбы? Жок, тандай элекмин. Йома, тема тандаган. Чачап кеттим. Бирөөсү кызыксыз, экинчиси татаал. Сен алигиче тема тандай элексиң. Тандай элеп сен эмне болдуң? Сен отличниксиң. Ботаник. Не күлөсүңөр? Кандамак тургай жарымын жазып бүтүп койдум. Анда мындай кыласың, жарым жазып өзүңдүкүн бүтүрөсүң, бизге жардам бересиң. Меникин жазып берип толкун. Сен тандадың чынында? Чын айтып атам, аш тандай элеп. Жок. Не дейсиз? Жазбай эле коелу экөөбүз. Бүтөтө чыгып калды. Сон бер. Азыр барам. Не болду? Жигиттер мен кетишим. Ага кет. Каяка? Жок дегенде коштошуп койсо болобу? Жок кылгам. Жүрейин. Чоңунең өлөр алдында айтты эле. Мен өлгөндө мени элге уят кылбай, сөз кылдырбай жакшылап узаткыла деген. Ата. Биз анча акчаны каяктан табабыз? Ырым-жырым силеп, шартыбызга карап эле жасайлы. Анвар, сен акыл эсиң ордундабы? Сен эмне? Бизди элге кеп кылганын каалап атасыңбы? Эртең эле айтып чыгышат. Булар кембагал экен, жада калса апасын да түзүгүрөөк көмө алган жок деп. Билип атам, койсойгонго да калыбыз жок. Бирок каражат жок болсок дагы эптеп жакшылап узатыш керек да. Анын үстүнө чоң энеңин катыштары да көп болчу. Жүрө жолдоштору 500ден ашык. 500дөй киши? Апа. Анча кишиге канча акча кетерин ойлогон жоксуңарбы? Сен эмне деп жатасың? Кошуналарды кантип чакырбай коесуң? Эртеңки күнү алардын бетине кантип карайсың? Сен билесиң балар биз жөнүндө эмнени гана айтышпайт. А досторчу? Жок. Сен эмне деп жатканыңды өзүң түшүнбөй жатасың. Качан болсо достор, туугандар эмне дейт, кошуналар эмне дейт? Эме шартыбызга карап эле жасасак болбойбу? Мына өзүңөр түзгөн списокто өзүңөр тааныбаган адамдар да жүрөт. Алардын ордунда жакыныраак туугандарды чакырып жасасак болбойбу, апа? Жок, мейли. Койдо болсо кошунада карыз калып, анан аны кантип чакырбай коесуң кайра? Малды болсо агаңдан карызга сурап туралы. Салт боюнча ырым-жырымдарды жасашыбыз керек. Ошондуктан кредитке карызга акча алабыз. Башкасы бүтүп. Эми бизге кредит калдыбы? Мен түшүнүп жатам ата шартыбызды, бирок алган кредитти ким төлөйт? Өлбөсөк төлөйбүз. Мен мунуңарга каршымын. Мен кошуна барып сүйлөшүп келейинчи. Мен байкеме чалынды. Макул болсо керек. Кандайсың? Сен жолуп кайда жүрөсүң? Же дипломду жактоого катышкан жоксуң? Сен аябай эле даярданып жүрбөдүңбү? Жигиттер, мен академияга отпуск алайын деп келдим. Сен эмне? Эми аз эле калбады, чыда да, жетишесиң. Сен азыр академиялык отпуск алсаң, кайра кийинки жыл дагы бир жыл окуруңду билесиңби? Билем. Мен жетишпей атам. Ошону мен каалап атат деп атасыңбы? Сага эмне болду? Же сабакка келбейсиң, же биз менен кошо залга барбайсың. Эми биздин арабыздан эң жакшы окуган сен эмеспи? Сен билесиң да эми кызыл дипломго татыктуу келин келе бербейсиңби оңой? Жарама туз эпечи. Чоң энем каза болгондо үйдөгүлөр олчо деп кредит алганбыз. Азыр ушул кредитти төлөш үчүн 2 жумушта иштеп атам. Кошумча 3-чү жумуш болсо дагы жакшы болмок. Сага кантип жардам берсек экен? Эми брат, билесиң да сен үчүн биз баарына даярбыз. Эгер силердечи кошумча жумуш боюнча варианттар болуп калса айтып коесуңар да. Сөз айтып кой. Макул, мен кирип чыгайын. Макул.
Каптардын баарын ташып бүтүп койдум, мен расчет кылып коесузбу? Хорошо. Бул жерде аз го. Биз мындай деп сүйлөшкөн эмеспиз. Бүгүн каптарды аз ташыдың да анчалык оор эмес болчу. Кандайча аз эле? Баарын эле таштым. Мен сен менен сүйлөшкөнгө убактым жок. Иши берсең кете берчи. Иш истегендер толтура көчөдө. Assalamu alaikum Anvar дос. Кандайсың? Сен жогулуп эле кайда жүрөсүң? Спорт залды таштап да келбей калдың. Биз менен да катташпай калдың. Ой, ишим чачтан көп болгондуктан убактым жок. Анвар, бүгүн мен тие Аскар байкем туулган күнү. Келип кет да. Барат элем, кечирип коюп. Анын үстүнө эртең менен кайра таң атпай жумушка чыгышым керек. Жумушуңду билбейм. Короче, Анвар, мен сени күтөм. Сен жок дегенде бир аз эс алып алды. Болду, мен сени кечке чейин күтөм. Макул, көрөбүз. Өрдөн өлөнө. Кандай өзүңөрдү эмне жаңылык бактар сүйлөйсүң жаңылыктан. Кандай брат? Кандай такыр эле жоксуң го Анвар. Рахмат чоң. Сени жоготкоо деп ойлоп атканбыз. Кандай жакшы эле бар. Жакшы. Келе, сабаттан салып берчи. Келип калыптыр. Кой. Көптөн күткөн Анвар аса келип калды. Көптөн бери жолугуп элекпиз. Ондан эле алчы. Биз көптөн бери Эмне жаңылык сен такыр эле жоготуп алдың. көрүнбөй калдың го такыр эле. Жаңылык деле жок. Сен жакында розыска өрөлдү аткансың. Рахмат. Үйдөгүлөр кандай жакшыбы? Ден соолуктар жакшыбы үйдөгүлөр? Жакшы эле жүрөсүңбү? Үйлөнүп алган эмеспи? Анвар, биз жаңадан бери бүгүн кимдин Аскардын туулган күнү. Биз жаңадан бери сүйлөп атабыз. Келем, өзүң сүйлөп кой. Келгиле. Гел. Туулган күнүң менен. Бар бол. Ден соолуктуу бол. Оорубай эч качан, ишибизде ийгилик болсун. Кыйынчылыкка туш болбойлу бул заманда. Окуубузга ийгилик. Ден соолуктуу болобу баарыбыз. Ошол дайыр жол туулган күнү. Кел. Айтканың келсин. Ал үйем. Келем кана. Келем. Тос эсмен. Келем. Келем, тос Келем эсмен. алып жүр. Бул эми тос эсмен. Ал. Арагы ичип бербе. Да, чайдан кой. Аракты жөн içmesi görmedin mi? Şu tuvalet çaraktı. Çay. Anvarga çaydan kuybaysın. Жок. Анвар да бир жолу сүйлөп кел. Gel. Anlar söyle gel. 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 Asgar ne? Sen solu için al elçi gel. Gel. Benim de aranın var üstün den solguş jol kanımız için alıyor öyle. Gel. Kırma iç. Anvar. Gel. Anvar kana. Gel Anvar. Anvar jut bol. Al. Al çay bol. Bol. Boş edesin mi? Kana. Gel al gel. Almayız öyle. Sanattın almaz cimi sürü.
Анвар, балам. Ай, Құдай. Дағы чолған тұра бұл. Шашпа. Қой тұр сені. Таң атқанда сөйлешім. Анвар, сен не içip жүресің бе? Апа, дағы баштадыңыз бе? Суранам, тоқтатыңызшы. Башым ауырып алады. Анвар, сен ойыншық көрбе. Ичкілік жақсылық алып келбейді. Кеч бол эле, тоқтат. Сен не? Оқуда қиыншылықтар жаралған қалып атасың бе? Ата, тоқтатқылатшы суранам. Оқым жайында, бары жайында. Қачан болса içip жүресің, дегентіп жүресің. Кеттім мен. Анварға сарсаналы болдың. Сарсаналы байлы ғой. Өз башы өзінде. Чоңойып та қалды. Барын өзі шешеді. Мен барып, кішіне майда чүйді алып келейін. Тамақ жасағанға ештеке адам болыптыр. Жакшы, иштериң кандай? Балаң качан үйлөнөт? Качан тойлук жейбиз? Жакшы, балам Кудай бурса университети жакында бүтөт. Болгондо да кызыл диплом менен. Жакшы жаңылык болгон турбайбы? Ой, балаң үйлөнгөндө бир дүңгүр өткөн чоң той кылат окшойсуңар, Кайненең өлгөндө эле кандай шумдук кылып көмдүңөр, эң кичи элдин баары ошону айтып атат. Баса, элдин баары эле сенин балаң деле кеп кылып атат. Деги ден соолугу жакшыбы? Эл оозунда элек жок дейт, эмне десе ошо десин, сен укпай эле кой. Той кылсаңар, чоң той кылат болушуңар керек, бизди чакырганын унутпагыла, анан. Баса анан да унутуп калган турбай, менин келинимдин боюнда 5 айлык боюнда барган. Куттуктайм. Мен биякта кичине көбүрөөк туруп калдым окшойт. Жумуштарым бар эле, бара берейинчи. Бечара. Жаман эле болду. Баласы жаш өтүп калды. Арак да ичип жүрүптүр. Эми мунун баласына ким тиет? Чыдай албай калдым. Бул сөздөрдү токтотуш керек. Эмне сөздөр? Балаң качан үйлөнөт? Качан той? Кайдагы той? Кечөө чалып тууганым сурады эле. Бүгүн чыксам кошунан сурап жатат. Булар такыр эле биз жөнүндө сөз кылып алган окшойт. Тезирээк үйлөнтпөсөк болбой калды. Ал Сайкал менен сүйлөшүп жүрөт да. Качан үйлөнөрүн сүйлөшүш керек. Ата-энеси менен сүйлөшөлү. Чын эле эмне дейт? Жакшынакай эле бала үйлөнүш керек да. Балам, саат канчада келесиң? Сен менен сүйлөшө турган сөздөр бар эле. Макул, күтөбүз. Анвар! Бергел, сүйлөшө турган сөз бар. Биз бүгүн апаң экөөбүз Сайкалдын ата-энеси менен сүйлөштүк, телефон чалып. Алар да каршы эмес. Сиздер эмне жөнүндө айтып жатасыздар? Мен түшүнгөн жокмун. Уулум, үйлөнбөсөң болбой калды. Биз уятыбыздан көчөгө чыга албай калдык. Апа, Туугандар, кошуналарым баары сурап жатышат. сиз көбүртүп жабыртпаңызчы. Андан башкасы деле мага жетишет. Жетишет дегениң эмне? Биз Сайкал менен сүйлөшүп койдук. Ал жөнүндө ойлонбой деле койсоң болот. Мен сени түшүнбөй атам. Сен ушунча күчүңдү, убактыңды окууга жумшап атасың. Дипломду жактаганың эле калбады. Дипломуң менен кошо тойду да өткөзөбүз. Болду. Ата,
Акчаны каяктан табабыз? Эмне акча бизге асмандан жауып атабы? Сен эмне кыркырып жатасың? Тайжеңе чалып карызга акча алдык. Ал жөнүндө ойлонбой деле койсоң болот. Ойлонбой эле коеюнбу? Ойлонбой эле коеюнбу? Баары сонун болуп жатат да, Чоң энем каза болгондо алган кредиттин али жарымын төлөп бүт элекпиз. Дагы карызбы? Ата, мен эртеден кечке 2 жумушта иштеп жатам. Эгер билгиңер келсе спортту таштагам. Балдарым менен жолукпай калдым. Жада калса сайкал менен жолукканга убактым жок. Анығын билгиңер келсе академиялык отпуск алгам. Кандайчы? Академиялык отпуск? Эмнеши сен бизге айткан жоксуң? Айтканда эмне, апа? Силерге айтканда эмне өзгөрөт? Мен силерди аядым. Апа, ойлоңузчу. Сиз өзүңүз ойлоңузчу. Дары менен жашайсыз. Жарым жансыз. Атам болсо сиздин сөзүңүздөн чыкпайт. Анан дагы эл эмне дейт? Эл тигинти, эл минтти. Карыз. Алло, Алло, саламатсызбы? саламатчылык. Азизов Анвардын апасы болосузбу? Ооба. Уулуңуз арактан отравление болуп, оор абалда больницага түшүп калды. Тезирээк келе аласызбы? 2-чи больницага. Балам, сен менен баары жакшы элеби? Анвар. Küçük. Баары жакшы элеби, балам? Апам, не oldu? Ой. Геймараң 5 болду го, апа. Жан, кечирип койчу. Уктайын, уктабайын. Түш болса да бирок биздин жашообузда чындап ушундай болуп жатпайбы? О, Кудай ай, сактай көр. Кереги жок ойлордон деп кутулайынчы. Көп нерсени туура эмес кылат турбайбызбы? Каалаганыбызды кылабыз деп балдарыбызды кыйнап коет экенбиз. Ушундай болот турбайбы? Эл эмне дейт деп балдарыбызды кум-тукумга карыз кылбай, болгон күч аракетибизди ушулардын жакшылыгына жумшашыбыз керек. Кандай дейсиң? Апамдын 1 жылдык ашын колубуздан келгенде эле жакын санаалаштарды, жөрө жолдошторду чакырып эле колубуздан келгенде эле өткөрөлү. Анвар, сен кетип атасыңбы? Ооба. Чай ичип кетпейсиңби? Жок, иштим, апа. Бүгүн диплом жактайын да. Эртерээк барышым керек. Жакшылыгыңыздар. Жакшылык, Бат эле келип калам. Апа, кандайсыз? Тоскоолу болгон жокмунбу? Апа, тиги атам экөөңөрдү сиздер жакшы көргөн кафеге чакырайын дегем. Бүгүн. Апа, келе бериңиздерчи. Калган баарын сиздер келгенден кийин айтып берем, Жакшы жаңылык бар, ооба. Макулсуз.
таңдай беріңіз, мен сізге чай алып келіп берейін. Чай қара ішесіз бе же көк пе? Көк чай. Мақұл. Сен де қарай бер. Ата. Апа. Сіздерге айталы деген аябай жакшы жаңылыгым бар. Мага бир чоң компаниядан жумуш сунуштап атышат. Жакында Кудай буйруса ошол жака барып иштейм. Айлыгы да жакшы экен. Мен сенден көп үмүт этем. Рахмат ата. Анан албетте бул эле эмес. Биз Сайкал экөөбүз чечишип мен Сайкалдын колун сурадым. Жакында башкача отурган болдук. Анан албетте ата бул бала бул жашка чейин эмнеге үйлөнбөй жүрөт деп айткан элдер үчүн үйлөнүп аткан жерим жок албетте. Анан Сайкал экөөбүз Кудайдын буйруган күнү экен, баш кошолу деп чечтик. Анан келечекте ушул бактылуу үй бүлөлөрдөн болуп эл жер үчүн кызмат кылайын. Бактылуу болгула. Бактылуу болгула. Рахмат. Азаматсың, угум, азаматсың. Рахмат ата.